Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биздин өтө турган темабыз тамдын макетин түзүү. Биз тамдын макетин түзгөндө мына видеодо карап экранда карап тургандай түрлүү каражаттар менен жасасак болот. Көргүлө, мына макеттер, түзүлгөн макеттерди кагастын, картондун жардамдары менен жасалган. Мына мындай кылып кезип жасасак болот. Макеттин түрлөрү ар кандай. Биз өзүбүз ойлоп тапкандай фантазиялык ойлорубузду жана логикалык ойлорубузду дагы колдонуп ар кандай тамдын макетин түзүп жасасак болот. Ага эмне каражаттар колдонулат? Мисалы үчүн биз картондун жардамы менен, пенопласттын, кагастын жардамдары менен мындай болгон тамдын макеттерин түзсөк болот. Ар түрлүү ойлорубузду күчөтүү менен жасасак түркүн түстүү болот. Сүрөттөгүдөй болгон макеттерди түзүп жасаганды үйрөнөбүз жана жасап көрсөтөбүз. Мына кичинекей видеону көрүп макет жасагыла. Бул макетке, силер көрүп турган макетке картондун жардамы менен жасайбыз. Картондон ченеп тамдын 2 капталын кесип даярдап алдык мына. Андан кийин биз ошол эле макеттин терезелерин кесип даярдайбыз. Терезесин кесип даярдап алдык. Бизге 2 ширеңкени керек дейбиз. Анткени биз ширеңкенин жардамы менен терезенин рамкасын түзүп коебуз. Мына балдар, силер өзүңөр көрүп тургандай терезенин дагы рамкасы даяр болду. Азыр тамдын 2 капталын дагы бирдей размерде кесип алдык. Ага дагы эшик, терезенин ордун даярдап алабыз. Анан термоклейдин жардамы менен кесип алган картондорду биз бири-бирине бекитип баштайбыз. Тамдын 2 капталы бекиттик жана маңдайын, артын бекиттик. Биз терезелерин жасап алганбыз. Эми ошонун эле үстүн чатырчасын ПВА клейдин жардамы менен сүйкөп чатырчасын чаптайбыз азыр. Мына 2 чатырчасын чаптадык. Андан кийин биздин астына менен маңдайына дагы үстүнкү чатырчанын жаан кирбеш үчүн чапталат. Ошонусун чаптап алдык. Андан кийин биз чийлердин жардамы менен чийлерди ченеп кесип алабыз дагы. Термоклейдин жардамы менен чийди үйдүн эшигинин алдындагы тозмосун жасаганга аракет кылабыз. Мына балдар, үйдүн эшигинин алдын жаан кирбеш үчүн тосуп койдук. Андан кийин чийлердин жардамы менен биз 2 сантиметрден кылып чийлерди таякча кылып кичинекей кылып бөлүп алабыз дагы. Үйүбүздүн эшигинин алдындагы 1,5 сантиметр, 2 сантиметр, 1,5 сантиметрден ченеп алып, термоклейдин жардамы менен кесип алган чийлерибизди тикесинен эшигибиздин алдындагы тосмо кылып чаптап чыгабыз. Анын үстүнө кайра узун чийлерден чаптап коебуз. Эшигибиздин алдын тосмосу болуп, өзүнчө бир кооздукка болуп калды. Балдар, мына силер көргөндөгүдөй картондон жасалгандагыдай макетти жасап тапшырмага макеттин кагастын жардамы менен деле жасап көрсөткүлө.